Allah sүйген төрт сөз. Subhanallohi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Қотырмысы. Аллах кемшілдіктерден таза, мақтауға тиішті, андан башқа құдай жоқ. Аллах ұлық. Алла Таалаға ең сүйікті төрт сөз ушылар. Аллахтың алдында бұлардан да сүйіктірек болған сөз. Subhanallah 8 тамғадан тұрады. Альхамдулиллах 8 тамғадан тұрады. Әрбір тамғасына 10 сауаптан жазылады. Bir жолы айтқанда 80 сауап жазылады. Ла иляха иллаллах бұл келме 12 тамғадан тұрады. Bir тамғасына 10 сауап жазылады. Bir айтқанда 120 сауап жазылады. Аллах акбар 8 тамғадан тұрады. Bir жолы айтуда 80 сауап жазылады. Анас ибн Малик радиаллаху анхудан риваят. Расуллах саллаллаху алейхи вассалам ушундай деген. Ким 100 жолудан ла иляха иллаллах, субханаллах, аллаху акбар деп зикир кылса, ушул зикирлердин акысына 10 кул азат кылган 7 курбандык сойгондун сообун алат деди. Бул төрт сөз жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай деген. Ар бир тасбих, такбир, тахмид, тахлилге садаканын сообу жазылат. Тасбих Subhanallah, takbir Allahu Ekber, tahmid Alhamdulillah, tahlil La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem түбөлүктүү калуучу салих амалдарды кылгыла деп айтканда, сахабалар алар кайсылар деп сурашты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem ушундай деген. Биринчи тасбих Subhanallah, экинчи такбир Allahu Ekber, үчүнчү тахмид Alhamdulillah, төртүнчү тахлил La ilaha illallah. Бешинчи ла хаула ва ла куввата илля биллах. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Бул төрт сөз жөнүндө Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деген. Калканыңарды, куралыңарды алгыла дегенде сахабалар: "О Расулуллах, душман көрүндү?" деп сурашты. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Жок, душман жок. Бир гана тозок отунан сактай турган калканыңарды алгыла жана тозок жалынан кутулуу үчүн Subhanallohi velhamdülillahi ve la ilaha illallah vallahu ekber деп айткыла." Себеби бул улуу сөздөр кыямат күнүндө силердин алдыңардан, артыңардан, жаныңардан силерди сактоочу, коргоочу калкан болот. Жана булар түбөлүк калуучу салих амалдар, сооптордон болот деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жалбырактары куруп калган бир дарактын жанына жакындап аны уруп, күйүп жиберди эле. Дарактын жалбырактары төгүлдү. Ошондо Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Шек күмөнсүз, ушул дарактын жалбырагы төгүлгөн сыяктуу Subhanallohi velhamdülillah, la ilaha illallah vallahu akbar деп айтуу менен пенделердин да күнөөлөрү төгүлөт" деди. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деген: "Subhanallah velhamdülillahi ve la ilaha illallah vallahu ekber" деп айтуу мен үчүн үстүмө түшүп турган дүйнөдөн да сүйүктүүрөөк. Демек, дүйнөдөгү бардык нерселерден сүйүктүү. Муслим, Тирмизи. Башка бир риваятта ла хаула ва ла куввата илля биллах келмеси да кошулуп айтылат. Анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул сөздөр дүйнө жана андагы бардык нерседен сүйүктүүрөөк деген. Ибн Масуд радиаллаху анхудан риваят. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Мираж кечесинде Ибрахим алейхиссалам менен жолуктум. Ал зат мага ушундай деди: "О Мухаммад, үммөттөрүңө менден салам айтып, ушундай деп айткын: Жаннаттын топурагы таза, суусу таттуу, ал жерге эгилүүчү уруктар үрөндөр. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah vallahu akbar тасбихтери." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деген: "Силерге тасбих, тахлил, такбир айтууну осуят кылам. Буларды айтканыңарда бармактарыңар менен санап айткыла. Себеби бармактар кыямат күнү эмнени жасагандыгы жөнүндө сурак жооп алынып сүйлөп тирилет." Тирмизи, Абу Дауд. Нуман ибн Баширден риваят кылынган. Аллах үчүн айтылган тасбих, такбир, тахмидтер арынын үнү сыяктуу зыңылдап, арштын айланасында айланышат. Башкача айтканда ушул зикирди айткан пендени эстетишет. Ибн Маджа жана Хаким. Абу Дарда радиаллаху анхудан риваят. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "О Абу Дарда, ушундай дуа кыл" деп айткан. Subhanallohi velhamdülillahi ve la ilaha illallah vallahu ekber.
Себеби бұл дуа жана зикирлер түбөлүккө калуучу салих амалдар жана сооптор. Дарактын жалбырагы төгүлгөн сыяктуу. Булар да адамдын күнөөсүн төгөт. Булар жаннат казналарынан болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул сөздөр туурасында ушундай деген: Аллахтын улуулугун, бийиктигин эстетүүчү, эске салуучу сөздөр. Субханаллах, альхамдулиллах, ла илаха иллаллах сөздөрү. Булар арынын үнүнө окшош сыңылдап, үн чыгарып, арштын айланасында айланып, ээсин эстетишет. Башка бир риваятта келет: кимде ким ушул келмелерди айтса, ал келмелерден бир периште жарылат. Ал периште аршка чейин жетип, арынын үнүндөй сыңылдап, арштын айланасында туруп калат. Аллахтын аршыны көтөрүп туруучу периштелер ал периштеге үнүңдү жаппайсыңбы деп айтышканда, ал периште айтат: ушул келмени айткан пендесинин күнөөсүн Аллах кечирмейинче мен оозумду жаппаймын дейт. Ошондо Алла Таала ал сөздөрдү мен үчүн айткан пендемдин күнөөсүн кечирдим дейт. Анан периште зыңылдаганын токтотот. Бул баян ыйык айлар жана кабыл болгон дуалар китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Iqro Media каналыбызга катталыңыздар. Аллах сүйгөн эки сөз. Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахул азим. Котормосу: Аллах таза зат. Ага мактоолор болсун, улуу Раббим таза. Субхан бардык кемчиликтерден таза деп билүү. Аллахтын таза сыпаты бардык кемчиликтерден жана күнөөлөрдөн таза. Жаратуучулук ага гана таандык. Хамд Аллахка мактоолор болсун. Ага жаратылган бардык зат мактоо айтат. Бул эки сөз тууралуу Муслим жана Бухари хадисинде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул эки сөз тилге жеңил, айтылышы оңой, бирок таразада оор келет. Аллах Тааланын алдында болсо сүйүктүү сөздөр деген. Муслим хадисинде Абу Зар радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Аллага кайсыл сөздөр сүйүктүү экендигин сага айтайынбы? Мен сөзсүз айтыңыз дедим. Ал сөздөр Субханаллахи ва бихамдихи. Бухари жана Муслим хадистеринде Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: ким ар күнү 100 жолу Субханаллахи ва бихамдихи тасбихин айтса, күнөөлөрү деңиздин көбүгүндөй көп болсо да Алла Таала кечирет. Бир инсан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дүйнө андан 100 бурганын, байлыгынын азайганы тууралуу арызданып келет. Ага Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп жооп берген: багымдат намазы менен күн чыгыштын ортосунда Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахул азим астагфируллах. Айыптардан таза болгон Аллах аруу, мактоолор ага гана таандык. Улуу Раббим кемчиликтерден таза, анын кечиримин тилеймин деп 100 жолу айтышына кеңеш берген. 99 ооруга шыпа болгон дуа. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ушундай деген: Ла хаула ва ла куввата илля биллахил алиyyil азим. Которулушу: эч кандай кубат жок, бир гана Аллах Таала бардык нерсеге кадыр зат. Ушул дуа 99 ооруга шыпа. Бул оорулардын эң кичинеси жүрөк сыгылып оорусу. Али радиаллаху анхудан риваят. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ушундай деген: кимдир бирөө бир нерсеге сыгылып кайгы тартса, ушул сыгылуунун жок болуусу үчүн ушул дуаны окуйт. Бир хадисте Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Аллах Таалам бир инсанга неамат жакшылык берген убакта, ал инсан ошол неаматтын, дөөлөттүн кетпеши үчүн ушул дуаны көп окуусу зарыл. Бул баян ыйык айлар жана кабыл болгон дуалар аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулмандар, биздин Iqro Media каналыбызга катталып, биздин видеолорду башка мусулман бир туугандар менен да бөлүшүп туруңуздарды суранабыз. Бейиштердин аттары. Ислам жазма булактарында 8 бейиштин аты төмөнкүчө эскерилет. Биринчи бейиш Дарул Жалал, ак берметтен жасалган. Экинчи бейиш Дарус Салам, кызыл жакуттан жасалган. Үчүнчү бейиш Джаннатул Мава, бул жер жашыл асыл таштан жасалган. Төртүнчү бейиш Джаннатул Хулд, сары маржандан жасалган. Бешинчи бейиш Джаннатун Наим, бул жер ак күмүштөн жасалган. Алтынчы бейиш Дарул Карар, кызыл алтындан жасалган. Жетинчи бейиш Джаннатул Фирдаус, бул жердин бир ташы күмүштөн, бир ташы алтындан, бир ташы жакуттан, бир ташы жашыл асыл таштан жасалган. Сегизинчи бейиш Джаннатул Адн, бул аппак берметтен жасалган. Жети бейиштин эң үстүндө орун алган. Бейиштердин эшиктери Азирети Ибн Аббастын мындай деген айтылат:
Пейіштердің 8 ешігі бар. Алар алтындан болып, қауқар пирмиттер менен қоздолып жасалған. Ар бір ешікке ар қандай улуу сөздер жазылған. Биринчи ешікте мындай сөз жазылған: Ла иляха иллаллах, Мухаммадур Расулаллах. Аллахтан башка Кудай жоқ, Мухаммад анын елчиси. Бұл ешіктің босоғысын пайғамбарлар, елчилер, шейіттер жана берешендер атташат. Екінші ешікте бұл сөз жазылған: Бұл намаз оқығандардың ешіге. Бұл ешіктің босоғысын даратын толы қалып, намазын чын ықластан оқығандар атташат. Üçüncü ешікте бұл сөз жазылған: Бұл мал мүлкінің зекетін бергендердің ешіге. Төртінші ешікте мындай сөз жазылған: Бұл елді жақшылыққа чақырып, жамандықтан қайтарғандардың ешіге. Бешінші ешікте бұл сөз жазылған: Бұл напсисін теске салып, құмарына азғырылбағандардың ешіге. Алтыншы ешікте бұл сөз жазылған: Бұл ажылыққа жана умраға барғандардың ешіге. Жетінші ешікте мындай сөз жазылған: Бұл Аллахтың жолында күрешкен чынығы мужахидтердің ешіге. Сегізінші ешікте мына бұл сөз жазылған: Бұл ешік арам нәрселерді қарабағандардың, жақшылық іштер менен алек болғандардың. Тақтап айтқанда, ата енесіне қызмат қылған, туған туышқандарына барып, алабалын сұраған жана елге жақшылық қылғандардың ешіге. Бұл баян ең сүйікті пайғамбардан ең пайдалы дуалар кітебінен алынды. Урматтуу мұсылман бір туғандар, бізден Iqro Media каналыбызга катталыңыздар. Ар кандай оорулар үчүн окула турган сүрө аяттар. Биринчи Фатиха сүрөсү, экинчи Аятул Курси, үчүнчү Хваллахуллази, төртүнчү Джин сүрөсүнүн алгачкы 4 аяты, бешинчи Айтылуу 7 аят, Тобо сүрөсү 51 аят, Юнус сүрөсү 107 аят, Худ сүрөсү 56 аят, Анкабут сүрөсү 60 аят, Фатир сүрөсү 2 аят, Зумар сүрөсү 38 аят, Тоба сүрөсү 129 аят, 6 Ясин сүрөсү 7, Курайш сүрөсү 8, Ихлас сүрөсү 9, Фалақ сүрөсү 10, Нас сүрөсү. Аллах Таала шипасы болбогон эч бир ооруну түшүргөн эмес. Болгону бул эки нерсенин гана дарысы жок. Ал өлүм жана карылык. Куттуу хадис. Ооруп жаткан адам эгерде ушул сүрөлөрдү окуса, анан дем салса, Аллах Таала ага сөзсүз жеңилдик берет. Ден соолукта жана аман эсен болуу үчүн окула турган дуа. Аллахумма афини мин балай дуния ва балай ахира. Маниси, о жараткан, мени бул дүйнөнүн да, акыреттин да ар кандай балелеринен алыс кармап, аман эсен кыла көр. Күндөрдүн биринде Азирети Абу Бакр минбарга чыгып, көзүнөн жаш кылгырып, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам хижраттын 1-жылы минбарга чыгып, көз жашын тыя албай, Аллах Тааладан ден соолук жана аман эсенчилик сурагыла. Анткени эч кимге бекем ыймандан сырткары ден соолуктан артык жакшылык ыролонгон эмес деп айткан. Бул окуя боюнча дагы бир хадисте Азирети пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам мындай дегени айтылат: О жараткан Аллахым, жалгыз өзүңдөн бул дүйнөдө да, акыретте да аманчылык тилейм деп жалынып жалбаруудан өткөн дуа жок. Бул баян эң сүйүктүү пайгамбардан эң пайдалуу дуалар китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Iqro Media каналыбызга катталыңыздар. Бул дүйнө жана акырет үчүн окула турган дуа. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кутман сахабалардан Азирети Тарик бин Ашам радиаллаху анху мындай дейт: Күндөрдүн биринде биз Аллахтын элчисин саллаллаху алейхи вассалам алдында анын сөздөрүн угуп олтурган элек. Ошол учурда бир адам келип: О Аллахтын элчиси, жараткан эгеме кантип дуа кылам деп сурады. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: Аллахумма макфирли вархамни ва афини варзукни деп дуа кыл. Бул сөздөр сенин бул дүйнөгө жана акыретке тиешелүү тилектериңдин баарын өз ичине камтыйт деди. Бул дуанын мааниси: О жараткан Аллахым, күнөөлөрүмдү кечире көр, мага мээримиңди төгө көр, мага ден соолук жана адал ырыскы бере көр. Бул баян
ең сүйікті пайғамбарыбыздан ең пайдалы дуалар аталыштағы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Iqro Media каналыбызга катталыңыздар. Жамандыктардан коргонуу үчүн окула турган дуа. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Азирети Абу Хурайра радиаллаху анху Азирети пайгамбарыбыздын Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай дегенин айтат. Кимде-ким күн баткан соң Духан сүрөсүн башынан аягына чейин Гафир сүрөсүнүн алгачкы 3 аятын жана Аятал Курсини окуса, таң атканга чейин, ал эми буларды эрте менен окуса, кеч киргенге чейин ар кандай жамандыктардан корголот. Термизи. Азирети Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадисинде мындай деген: Кимде-ким Бакара сүрөсүндөгү Аятул Курсини кечинде окуса, таң атканга чейин ар кандай жамандыктардан корголот. Ал эми кимде-ким Аятул Курсини эрте менен окуса, ал адамда кеч киргенге чейин ар кандай жамандыктардан корголот. Насаи. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куттуу хадистеринин дагы биринде мындай деген: Кимде-ким эрте менен жана кечинде 3 жолудан Кул хуаллаху ахад, Кул аузу би роббил фалак жана Кул аузу би роббин нас тактап айтканда Ихлас, Фалак жана Нас сүрөлөрүн окуса, ал адам бардык жамандыктардан сакталат. Бул баян эң сүйүктүү пайгамбардан эң пайдалуу дуалар китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Iqro Media каналыбызга катталыңыздар. Казыналардын жана бейиштин эшигин ача турган дуа. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Азирети Али радиаллаху анху айтып калтырган хадисте Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Кимде-ким күн сайын 100 жолу Ла илаха иллаллахул маликул хаккул мубин деп айтса, ал адам кедейликтен арылып, ага байлыктын жана бейиштин эшиктери ачылат. Бул баян эң сүйүктүү пайгамбардан эң пайдалуу дуалар китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Iqro Media каналыбызга катталыңыздар. Тахлил сөзүнүн мааниси жана артыкчылыгы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тахлил бул адамды ыйманга киргизген Ла илаха иллаллах деген куттуу сөз. Бул сөз ислам дининин өзөгү. Мааниси Аллах Тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жана Кудай жок дегенди түшүндүрөт. Бүтүндөй жандуу жансыздын баарын жараткан Аллах Тааланы улуктаган бул куттуу сөз жөнүндө көптөгөн куттуу хадистер айтылган. Маселен, мына ошол куттуу хадистердин бири. Бул хадис Азирети Убада бин Ас-Самит мындай дейт: Аллах элчисинин саллаллаху алейхи вассалам мындай дегенин уктум: Кимде-ким Аллах Тааладан башка Кудай болбогонуна жана Мухаммад Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам анын элчиси экендигине күбөгө өтсө, Аллах Таала ага тозокту арам кылат. Тактап айтканда, аны тозокко киргизбейт. Муслим, Тирмизи. Азирети Зайд бин Аркам мындай хадисте айтып калтырган: Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимде-ким чын ыхластан Ла илаха иллаллах десе, бейишке кирет деди. Кутман сахабалар бул келме чын ыхлас менен кантип айтылат дешти. Аллахтын элчиси Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бул келме айткан адамды Аллахтын арам кылган нерселеринен алыс кармаса, ошондо чын ыхлас менен айтылган болот деп жооп берди. Табарани. Кутман сахабалардан Азирети Рифа аль-Джухани радиаллаху анху мына бул окуяны айтып калтырган: Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам менен бирге сапарга чыктык. Кадит деген жерге барганда, Аллахтын элчиси Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таалага шүгүр келтирип мындай деди: Аллах Тааланын алдында күбөгө өтөм, чын жүрөгүнөн Аллахтан башка Кудай болбогонуна жана менин Аллахтын элчиси экендигиме ишенип күбөгө өткөн соң, Аллахтын буйруктарына жараша өзүн оңдогон адам көз жумса, ал сөзсүз түрдө бейишке кирет. Ал эми Азирети Абу Хурайра
радиаллаху анху Hazreti пайғамбарыбыздың саллаллаху алейхи вассалам мындай дегенін айтады. Кимде ким ла илаха иллаллах десе, бұл ал адамды қандай ғана ауыр авалда болбосын, андан алып чыгат. Табарани. Hazreti Jabir айтып қалтырған құтты хадисте Hazreti пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ментип айтқан: зикирдің ең пайдалысы бұл ла илаха иллаллах, ал эми дуаның ең пайдалысы бұл альхамдулиллах. Hazreti Абу Хурайра радиаллаху анху мындай дейт: Аллахтың елчisi саллаллаху алейхи вассалам ыйманыңарды жаңартқыла деді. Құтман сахабалардан бірі: О Аллахтың елчisi, ыйманыңызды қантип жаңыртабыз деп сұрады. Аллахтың елчisi саллаллаху алейхи вассалам ла илаха иллаллахты көп айтқыла деді. Hazreti Амр мындай деген: Hazreti пайғамбарыбыздың Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам мындай дегенін ұқтым: мен bir сөз білем, қайсыдыр бір пенде ал сөзді чын жүрегінен айтып, ошол бойдан көз жұмса, анын дене бойы тозаққа арам қылынат. Ал сөз ла илаха иллаллах. Hazreti пайғамбарыбызға саллаллаху алейхи вассалам жаш шағынан 10 жыл бойы ақ қызматын қылған Hazreti Анас айтып қалтырған құтты хадисте мындай делет: күндіз же түнкісін қалаған учурунда ла илаха иллаллах деген адамдың амал дептеріндегі күнөөлөрү өчүрүлүп, алардын ордуна жакшылыктар жазылат. Hazreti Али радиаллаху анху мындай деген: жаратылган бүтүндөй жандуу жансыздын төрөсү Hazreti Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын бул сөзүн уктум. Периштелердин улуусу Hazreti Джабраил алейхиссалам мындай деди: жер бетине ушул келмеден артык сөз түшкөн эмес. Ла илаха иллаллах, Мухаммадур Расулуллах. Аллахтан башка кудай жок. Мухаммад анын элчиси. Жер, асман, тоо таштар, бак дарактар, топурак, деңиздердин баары ошол келменин аркасы менен турат. Этият болгула. Ал сөз чын ыкластан адебиңерди сактап айта турган куттуу сөз. Этият болгула. Ал сөз исламдын сөзү. Этият болгула. Ал сөз жараткан Аллах Таалага жакындата турган сөз. Этият болгула. Ал сөз такыбалыктын сөзү. Этият болгула. Ал сөз тозоктун отунан арылта турган сөз. Этият болгула. Ал сөз улуу сөз. Ал тавхид сөзү. Кыямат күнү махшар майданына орнотула турган таразанын бир көзүнө, ал эми асман жер таразанын экинчи көзүнө коюла турган болсо, бул сөз асман жерден оор келет. Бул баян эң сүйүктүү пайгамбардан эң пайдалуу дуалар китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Iqro Media каналыбызга катталыңыздар. Альхамдулиллах деген сөздүн артыкчылыгы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллах деген сөз даңаза Аллахка гана таандык, Аллахка шүгүр деген маанилерде колдонулат. Аллах Таала ыйык Куранда мындай дейт: "Ва куллил хамдулиллах". Тактап айтканда, даңаза Аллахка гана таандык деп айткан. Исра сүрөсү 111 аят. Ва ахири давахум анил хамдулиллахи раббил аламин. Башкача айтканда, ыйманга келип, жакшылык иштер менен алек болгондордун акыркы дубалары даңаза аламдардын жападан жалгыз ээси Аллахка гана таандык деген дуа болот. Юнус сүрөсү 10 аят. Хамд деген сөздүн мааниси Аллах Тааланын бизге өрөлүп берген ба жеткис жакшылыктарына ыраазычылык билдирип, Аллах Тааланы даңктоо деген маанини түшүндүрөт. Даңаза бүткүл аламдын жараткан эгеси Аллах Таалага гана таандык. Хамд Аллахтан башка эч кимге айтылбайт. Аллах Тааланы даңктоо бул ага шүгүр келтирүүнүн башы. Дубалардын эң пайдалуусу бул альхамдулиллах. Тамактанган соң Аллах Таалага шүгүр келтирип, аны даңктоо мусулмандык миллеттерибизден болуп эсептелет. Чүчкүргөндө да альхамдулиллах деп айтылат. Муну уккан адам ярхамукаллах,
Аллах Таала сени өзүнүн чексиз мээримине бөлөсүн деп айтышы керек. Ал эми чүчкүргөн адам ага жооп кылып: "Яхдина ва яхдикумуллах". Аллах Таала сизди да, бизди да адал жолдон адаштырбасын деп айтуусу зарыл. Hazreti İbn Abbas Hazreti Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mınday degenin aytat. Beşke en birinçilerden bolup, molçuluk uçurunda da, жоқчылық учурунда да, башкача айтканда ар дайым Аллах Тааланы даңктап, шүгүр келтиргендер чакырылат. Табарани. Hazreti Anas bin Malik айтып калтырган хуттуу хадисте мындай делет: иштерди терең ойлонуп жасоо Аллахтан, ал эми шашып жасоо шайтандан. Эч ким Аллахтан көп далилге ээ эмес. Ошондой эле Аллахты даңктап даңазалоодон өткөн жакшы нерсе жок. Абу Яла. Hazreti Jabir Hazreti Пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи ва саллям бул сөзүн укканын айтат. Аллах Таала кайсыдыр бир пендесине бир жакшылык орологон кезде ал Альхамдулиллах десе, ошол жакшылыгы үчүн Аллах Таалага шүгүр келтирүү милдетин аткарган болот. Ал адам бул сөздү экинчи жолу айтса, Аллах Таала ага сооп жазат. Ал эми үчүнчү жолу кайталаса, Аллах Таала анын күнөөлөрүн кечирет. Бул баян эң сүйүктүү пайгамбардан эң пайдалуу дуалар аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Iqro Media каналыбызга катталыңыздар. Карыздан кутулуу үчүн окулуучу дуалар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан: ким адамдардан кайра төлөө ниетинде карыз алса, Аллах Таала карызын төлөгөнгө жеңилдик жана мүмкүнчүлүк берет. Ал эми ким карыз алып төлөгөнгө ниети болбосо, Аллах анын байлыгын жок кылат. Бухари. Hazreti Jafar Sadiq радиаллаху анху айткан: ким Тахрим сүрөсүн окуп жүрсө, мойнунда тоодой карызы болсо да, Аллахтын каалоосу менен андан кутулат. Ал эми ким Адият сүрөсүн окуп жүрсө, эгер анын карызы эсепсиз болсо да, андан кутулат. Hazreti Абу Дауд радиаллаху анху Абу Саид Худри радиаллаху анхудан риваят кылган: бир киши пайгамбарыбыздын алдына келип: "О Аллахтын элчиси, мени кайгы жана карыз кыжаалат кылып жатат. Эмне кылсам болот?" деп сураганда, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен сага бир дуа үйрөтөйүнбү? Эгер аны окусаң, Аллах Таала сенин кайгыңды кетирип, карызыңдан кутултат" деп жооп берди. Анда ал: "Үйрөтүңүз, о Аллахтын элчиси" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям таң атканда жана кеч киргенде бул дуаны окуп жүр деп айтты. Абу Дауд китебинде бул мазмун мындайча келген: бир жолу Пайгамбар алейхиссалам мечитке кирип, мечитте Hazreti Абу Умама Ансори радиаллаху анхунун олтурганын көрдү. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям андан: "Эй Абу Умама, сен бул жерде эмне кылып олтурасың?" деп сурады. Себеби бул мезгил намаздын убактысы эмес болчу. Hazreti Абу Умама радиаллаху анху: "Мени карыз жана кайгы кыжаалат кылып жатат" деп жооп берди. Ошондо Пайгамбарыбыз алейхиссалам: "Мен сага бир дуа үйрөтөйүнбү? Эгер аны окусаң, Аллах Таала кайгыңды кетирип, карызыңдан кутултат" деди. "Ал сөзсүз айтыңыз" деп жооп берди. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бул дуаны эрте менен жана кечинде окуп жүр деп айтты. Абу Умама радиаллаху анху айтат: "Мен ушул дуаны окугандан кийин Аллах Таала кайгымды да жок кылды жана карызымдан да кутулдум." Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма инни аузу бика минал хамми вал хузни, ва аузу бика минал аджзи вал касал, ва аузу бика минал джубни вал бухл, ва аузу бика мин галабатид дайни ва кахри риджал. Маниси: "О Аллах, мен сенден кам саноо жана кайгыдан, алсыздык жана жалкоолуктан, сараңдык жана коркоктуктан, карызга батып калуудан жана адамдардын зулум кылуусунан паана тилеймин." Хадисте келген: Пайгамбарыбыз Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кайгыга батканда бул дуаны окуйт эле: "Ла илаха иллаллахул хакимул карим,
لا إله إلا الله العظيم الحكيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. Манisi, Аллахтан башка ибадат кылууга татыктуу зат жок. Аллах данышман жана беришин. Аллахтан башка ибадат кылууга татыктуу зат жок. Ал улуу жана данышман. Аллахтан башка ибадат кылууга татыктуу зат жок. Ал асмандардын, жердин жана улуу арштын Роббиси. Жами Тирмизи китебинде келген. Пайгамбарыбыздын башына оор иш түшкөндө мындай деп айтат эле: Я хайю я кайюму бирахматика астагис. Маниси, о тирүү жана түбөлүктүү зат, сенин ырайымың аркылуу сенден жардам сураймын. Дагы бир риваятта келген. Зуннун, Юнус пайгамбардын дуасы ар түрдүү кайгыны жана кыйынчылыкты жок кылат. Ал дуба: Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ золимин. Маниси, сенден башка ибадатка татыктуу зат жок. Сен бардык айыптардан тазасың. Чындыгында мен зулум кылуучуларданмын. Бул дуа күнүнө куптан намазынан кийин 100 жолу окулат. Табаренинин риваятында пайгамбарыбыз алейхиссалам Азирети Муаз ибн Жаббал радиаллаху анху айткан: Мен сага бир дуа үйрөтөйүнбү? Эгер тоого тең келген карыз болсо да, ошол дуанын берекетинен Аллах Таала куткарат. Ал төмөнкү дуа. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул илахумма маликал мульки тутил мулька ман таша'у ва танзи'ул мулька мимман таша'у ва ту'иззу ман таша'у ва тузиллу ман таша'у бiyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Манисим, айткын: О Аллах, падышачылыктын падышасы, сен кимге кааласаң бийлик бересиң, кимден кааласаң бийликти тартып аласың, кимге кааласаң ызат бересиң, кимди кааласаң кор кыласың. Бардык жакшылык сенин колуңда. Акыйкатта сен ар бир нерсеге кудуреттүүсүң. Сен түндү күндүзгө, күндүздү түнгө киргизесиң. Сен өлүктөн тирүүнү, тирүүдөн өлүктү чыгарасың жана кимге кааласаң эсепсиз ырыскы бересиң. Кийин бул дуа окулат. Рахманад дунья ва рахимахума ва туитихима ман таша'у ва тамнa'у минхума ман таша'у. Ирхамни рахматан тугнини биха ан рахмати ман сивак. Маниси, о дүйнө жана акыреттин мээримдүү жана ырайымдуусу, сен кимге кааласаң экөөсүнөн тең бересиң, кимди кааласаң экөөсүнөн тең кору калтырасың. Мага ырайым кыл, мени өзүңдөн башканын ырайымына муктаж кылба. Эскертме, жогорудагы дуалар ар бир фарз намаздан кийин 3 жолу окулат. Ким бирөөдөн карыз болуп карызын төлөй албай жүрсө, анда ал ар бир фарз намаздан кийин төмөнкү дуаны окусун. Дуанын башында жана аягында 11 жолудан каалаган салаватты окуп, ортосунда 11 жолу ушул дуаны окусун. Аллахумма кфини бихалалика ан харамика ва агнини бифадлика амман сивак. О Аллах, мага адал ырыскы берип, арамдан сакта жана жардамың менен мени өзүңдөн башкага муктаж кылба. Бир риваятта ушул дуа тууралуу мындай деп айтылган: Карызга батып калган бир адам Азирети Али радиаллаху анхунун алдына келгенде, Азирети Али радиаллаху анху ага айтты: Мен сага пайгамбар алейхиссалам мага үйрөткөн дуаны үйрөтөмүн. Эгер сенин мойнуңда тоого тең келген карыз болсо да, Аллах Таала андан кутултат. Тирмизи, кээ бир алымдар бул дуаны ар бир фарз намаздан кийин 7 жолу окулат деп айткан. Түшүндүрмө: бул эки түрдүү амалдын кайсынысын ыктыяр кылса да карызынан кутулуп, ырыскысынын мол болуусуна себеп болот. Окулушу: Аллахумма агзи ани дайна ва агнини минал факр. Маниси, о Аллах, мени карызымдан кутулткун жана кедейлигимди байлыкка алмаштар. Экинчиси: Аллаху латифун би ибадихи ярзука ма яша'у ва хувал кавиюл азиз. Маниси, Аллах өзүнүн пенделерине өтө мээримдүү, кимге кааласа ырыскы берет, ал өтө күчтүү жана үстөмдүк кылуучу. Бул эки дуаны ар бир намаздан кийин көп окуп жүрүү керек. Бул баян
Канткенде ырыскыбыз мол болот деген аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Iqro Media каналыбызга катталыңыздар. Зикирдин фазилети. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Насафи рахматуллаху алейхи хикая кылып айтат. Бир сулуу кыз бар эле. Бир жигит ал кызга ашык болуп үйлөнмөкчү болот. Бирок атасы каршы болуп кайтарат. Ал кызга башка жигит үйлөнүп, никеленген түнү эле өлүп калат. Анан ага башка жигит үйлөнүп, ал да каза болот. 4-чү жигит үйлөнүп, кеч курун жатмакчы болгондо бир эркек жин келип айтат. Эгер сен мени аялыңа шерик кылбасаң, сени өлтүрөм. Мурдагы күйөөлөрүн өлтүргөндө эле. Ал жигит сенин сөзүңө түшүнбөдүм дегенде, жин ачууланып, кыйкырып айтат. Аялың түнү меники болот, күндүзү сеники болот. Ал жигит айласыздан макул болот. Бир күн жин жигитти мажбурлап айтат. Мен бүгүн асманга чыгып, периштелердин сөзүн укмакчымын. Сен да менин канатыма минип, чогуу барабыз деп мажбурлайт. Жигит айласыздан жиндин канатына олтурат. Жин көтөрүлүп асманга жетет. Асманга жеткенде периштелердин «Ла хавла ва ла куввата илля биллахил алиюл азим» деген сөзүн угар менен жин артына кайра качып жерге түшөт. Анан жин аялдын алдына киргенде ал жигит «Ла хавла ва ла куввата илля биллахил алиюл азим» деп айтканда ал жин аялга жетпей от болуп күйүп кетет. Насафи рахматуллаху алейхи айтат. Аллах Таала аршты жаратканда бир периштени нурдан жаратып, ага 7 кат асманды көтөргүдөй күч берди. Дагы бир периштени рахматынан жаратып, ага 7 кат жерди көтөргүдөй күч берди. Жана дагы бир периштени шамалдан жаратып, ага бардык шамалдын күчүндөй күч берди. Жана бир периштени суудан жаратып, ага бардык суулардын күчүн берди. Анан Аллах Таала ал периштелерге буйрду, аршты көтөргүлө деп. Алар арштын астына кирип, 70 000 жыл аракет кылып, көтөрө алышпады. Күчтөн тайып, кыйналып, тердеп, терлери дария болуп акты. Аллах Таала алардын алсыздыгын, көтөрө албастыгын билип, аларга бул калиманы үйрөттү. Ла хавла ва ла куввата илля биллахил алиюл азим. Периштелер ушул келмени айтып, анан аршты көтөрүштү. Бул баян шарият жана тарикаттан терилген берметтер китебинин 1-чи бөлүгүнөн алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, Iqro Media каналына катталыңыздар. Субханаллахи ва бихамдихи тасбихинин пайдасы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Субханаллахи ва бихамдихи, же субханаллахил азими ва бихамдихи. Маниси, улуу жараткан Аллах Таала бардык кемчиликтерден аруу жана даңаза жалгыз өзүнө гана таандык. Азирети Айша радиаллаху анха маалымдагандай, бул куттуу тасбихти Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көп окуган. Куттуу хадистерде бул тасбихти эрте менен жана кечинде окуп жүрүү көптөгөн соопторго жана күнөөлөрдүн кечирилишине себепкер боло тургандыгы айтылат. Бул жаатта куттуу хадистерде мындай делет. Кимде ким эрте менен же кечинде бул тасбихти 100 жолу айтса, эч ким анын бул тасбихинен артык зикир алып келе албайт. Муслим. Азирети Абу Хурайра Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мындай дегенин айтат. Кимде ким 100 жолу Субханаллахи ва бихамдихи десе, күнөөлөрү деңиз көбүктөрүнчөлүк көп болсо да кечирилет. Тилге жеңил, кыяматтагы таразыда оор, чексиз мээримдүү Аллах Тааланын алдында сүйкүмдүү болгон 2 сөз бар. Ал бул сөз Субханаллахи ва бихамдихи Субханаллахил азим. Кутман сахабалардан Азирети Ибн Аббас айтып калтырган куттуу хадисте Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: кимде ким Субханаллахи ва бихамдихи Субханаллахил азим астагфируллаха ва атубу илайх
Улуу жараткан Аллах Таала бардык кемчиликтерден аруу жана даңаза жалгыз өзүнө гана таандык. Аллах Тааладан кечирим тилеп тооба кылам десе, бул амал дептерине дароо жазылат. Андан соң ошол жазылган дептери аршка байланат. Ошол дуа кыямат күнү ал адам Аллах Тааланын алдына барганга чейин мөөр басылган абалда аршка байланган бойдон турат. Ал адамдын эч бир күнөөсү бул дуанын сообун жогото албайт. Бул баян эң сүйүктүү пайгамбардан саллаллаху алейхи вассалам эң пайдалуу дуалар аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Иqro Media каналыбызга катталганды унутпаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.